Dostlar, kaynak atkан Ташкенттен салам. Дагы бир жолу. Bir gündük turubuz аяктап, бүгүн мына азыр кетебиз деп турабыз мына азыр. Бул жака келгендин плюсун, минусун бир айтып өтсөм. Эми башка өлкөгө келгенде биз минусун айтканга кандай десек, мындай сый тараптан дагы башка тараптан да туура келбей калат. Биз ар бир өлкөнүн, ар бир барган жердин жакшы нерсесин гана өзүбүзгө алып, жаман нерсесин албай койгонубуз жакшы деп ойлойм да. Ташкентте кечеги видеолорумда дагы айттым, аябай өнүгүп, Орто Азия боюнча эң алдыңкы шаарларга айланып аткан учур экен. Азыркы учурда дагы мындан ары дагы сонун пландары бар экен. Курулуп аткан объектилерин дагы көрүп келдик. Бирок ошентсе дагы Орто Азиядагы шаарларга салыштырмалуу азыр алдыда бараткан Ташкент шаары алдыда барат. Жеке менин оюмда имараттар боюнча 51, 25, 30 кабатка чейин имараттар. Бул жакта деле Кыргызстандагыдай эле жетиштирүүлөр болот. Бирок проектилерин кандай кылып жасашкан, биз булардан ошол жактарын алышыбыз керек деп ойлоп койдум. Бул бир. Экинчиден, жөнөкөй эле мисал сигнал баскан жолдо, сигнал баскан бир айдоочуну көрбөйсүң. Бизде баягы көчөгө чыктың башталат го. Та тит бир адам сигнал баскан машина көрбөдүм. Чындап, мына Ташкентке келип жүргөндөр болсо, билсе керек, анча-мынча красный учурда, анда дагы бири-бирине жол бергенде сигнал берип коет экен. Же болбосо адашып чыгып кетканда сигнал берип коет экен. Мына ушул. Анан бири-бирине жол бермей, мындай водительский уважение деген чындап ушул Ташкентте бар экен. Буну биз алышыбыз керек өзүбүзгө. Курулуштар боюнча, имараттар боюнча, ишкерлер боюнча номер 1 дагы колдогон Ташкент экен, Өзбекстан экен. Ишкерлерге багындай кол тийбестиктеги эмнеси бар, же мындай мамлекет тарабынан өтө бир чоң бир поддержкалар бар экен. Өтө бир чоң имараттар, сан жеткис имараттар курулуп атат. Биз 4 домду салып туруп, ура деп кубанып жүрөбүз. Бул жакта миңдеген имараттар, үйлөр, элитка үйлөр бир моментте салып атат. Ошол. Анан жолдун кеңдиги, буга чейинки видеолорумда айттым, шаардын центри болобу, трассаларында дагы аябай 6 катар, 5 катар болбой калды дегенде 4 катар кылып жолдорду кеңейтип салышкан. Өтө бир Ташкенттин центринде дагы анчалык мындай тыгын жок, пробка жок. Ошол. Анан дагы бир эске алуучу жагдай, булар аябай мындай таза кармайт экен. Бардык ишканалар, бардык мекемелер өздөрүнүн милдеттемелерин так аткарып, өздөрүнүн территориясын вообще мындай таза кармап, коруп, керек болсо мындай көчөттөрүнөн бери сонун кармашат экен, сонун эгип. Милициялар дагы көчөдө турсаң кайдыгер милиция жок, бардыгы өз ишин мыкты аткарып аткан көрөсүң. Дагы бир өнүккөн немеси, бул жер үйлөрүндө дагы мен көп Андижандан баштап байкап келдим. Магазиндер болобу, мындай элитка чоң үйлөр болобу, бардыгы баягы солнечный батареяга өтүшүптүр. Күндөн энергия алган, ошого өтүшүптүр. Бардыгынын тамаштарынын, крышаларын карасаң, ошол күндөн энергия алган панелдерди коюп алышкан. Ошол ал панелдерди биз дагы алып барсак болот. Ошондой нерсеге өтүп, үнөмдүү жакка өтүп атышыптыр. Ошол. Анан жөнөкөй эле мисалдарын келтирип атам да. Биз эми мында келип, баягы официальный мамлекет чакырышынан келип, ичинен көрбөдүк, бирок сыртынан келген адам катары ошону байкадык. Интернет, 5G интернеттер тартып мындай баштаптыр. Мен дагы байкап атайын текшерип көрдүм. Өзбекстан сим картасын салып, 5G бир чыгып, бир чыкпай ушундай эмалаптыр, иши кылып, 5G'га өтүп атышыптыр да интернет. Ошондой скоростько. Ошол. Элдин саны аябай көп. Туристтер дагы аябай көп. Шаарда көрө турган нерсе бар. Музейлер, фонтандар. Мен бул Ташкентте ночной город экен деп койдум. Кечинде саат 6-дан кийин ойгонот экен. 6-дан кийин башталат экен баарды. Мындай эс алуучу жайлары дагы, фонтандары дагы 6-дан кийин музыкалар менен даң күндө ушундай экен, салют аткандайчы. Туристтерди аябай мындай катуу сыйлап, катуу тосуп алышат экен. Ошол.
Анан Кыргызстандан келгенде плюс минустарды айтып коеюн, Кыргызстандан келгенде сөзсүз түрдө мен ойлоп калдым тур менен келишке экен. Биз эле тур менен келдик. Тур менен келсеңиздер бул жерде водитель кайсы тарапка алып барат, кандай жерлер бар, полный өздөрү сопровождение кылып, өздөрү алып барып саат мынчада чыгабыз, мынчада киребиз деп ушундай кылып турат экен. Бирок тур менен билет алып атканда шериктерди сөзсүз түрдө тандап алдын ала байланышып алсаңыздар да жакшы болот экен. Бир машинада ким менен кетесиздер? Себеби биз аябай банда болдук да, бир күн уктубай 4:30да келгиле деп чек арага. Ошол жерге келип 4:30да келдик. Шериктерибизди күтүп 3 саат турдук. 8-9 анан жолго чыктык. Башталгандан ушул. Анан келгенде дагы мындай шериктер менен чогуу жүргөндө мен сүйлөшүп давайчы мындай сааты менен жүрөлү депчи. Бизде келип кирип кетет дагы 10:00 чыгайлы десек, кече саат 1:00 чыккандар болду. Таппай, адашып, телефондору жок, ушундай минуттар бар экен. Анан тур менен сөзсүз түрдө тактагыла. Отельди айттыңарбы, дейдиңерби? Себеби биз келгенде отельге айтылган эмес экен. Бул жерде 2 сааттай туруп, анан отельдер менен баягы турду байланыштырып, алар сүйлөшүп, анан бизге жатакананы бөлүп берип, ушундай бир нюанстар бар экен. Ошол дагы Кыргызстанга барганда кененирээк убакыт алып, дагы кененирээк бөлүшкөнгө аракет кылам. Бардыгыңыздарга Ташкенттен салам.